Сағынғанда. Ей айланайын, ит құштан қорққан жоқсың бу? Қойың аман бы? Деп, дайыма кечқұрын Қаныбектің алдынан утурлап тосып чыгуучу атасы Сансыздың Қашқарға кеткеніне бір ай болды. Сансыз қайда, эмне кылып жүрөт, ал жөнүндө Қаныбектин эч кандай кабары жок. Алгачкы убакта атасы менен бирге жүрүп кой кайтарган, бара-бара өзү жалгыз кой кайтарып, кечкурун атасы тосуп чыгууга кунталган Қаныбек Сансызды аябай сагынды. Түлкүбекти ээрчеп мындан бир ай мурун Кашкарга кеткен атасы Қаныбек үчүн башкача сезилет. Энеси ажарын айтканынан улам атасы Кашкарга баргандан кийин Бакты Таалайдын көлүнө малынып, Түлкүбек менен бирге ар кайсы бектердин, байлардын үйүнө конокко барышып, Жыргал көлүнүн үстүндө калкып жүргөн өңдөнөт. Кашкардагылардын адаты жөнүндө уккандарынан улам атасы Сансыз бектерче кийинбесе да, кадыр эсе байларча кийинип, Түлкүбектин же Зуннахундун сатып алган жорголорунан бирди минип, пош-поштоп Кашкардын көчөлөрүндө жорго салдырып жүргөндөй көрүнөт. Эмне экен? Бектин жанында жүргөн кишилер жаман ат минип, жаман кийим киймек беле? Сөзсүз жакшы ат минип, жакшы кийим кийип жүрөт. Атам бул жерден жаман кийинип, жаман ат минип кеткени менен тигил жерге баргандан кийин бардыгы жаңырбадыбы? Деп ойлоду да, Каныбек ичинен кымылдап, күлүмсүрөп койду. Ар жагын айдай ышкырып койду да, кичинекей булак суусунан аттап өтүп, көңгөйүнчө тараптагы тузак тарткан жерине карай басты. Өмүрүндө жылкынын кылына жарыбаган ушул айылдагы койчулар Шамырбектин ашы берилгенден кийин кылга кенелишти. Шамырбектин ашына союлган бээлердин териси Түлкүбектин үйүнүн жанына тоо болуп үйүлгөн. Атабектин койчусу Бөрөбай молдонун койчусу көбүнчө Каныбек түндөсү уурданып тери жайылган жерге барышат. Кездиктери менен бээлердин туу куйругундагы узун кылдарды кесип алышып, күндүз кой кайтарып, барганда тузак жасашат. Артышкан кылдарын башка койчуларга беришет. Тек Жыргал тузак жасоону Атабектин койчусунан үйрөнгөн жаш Каныбектин 50 көздүүдөн кылып жасаган 3 тузагы бар. Ошол тузагына күнүнө бирден, экиден кекилик түшсө, Каныбектин төбөсү көккө жеткендей кубанат. Тузак жасап, кекилик кармаганын улам өзүн чоң жигит болгон катары баалайт. Ал тузагында тырпырап жаткан кекиликти көргөндө, жердин өр экендигине карабай жүгүрдү. Аска таштын төбүнө тартылган тузакка түшкөн 3 кекиликти мууздап, белине байлап, тузакты кайра тартып, көздөрүн оңдоп коюп, Каныбек койду айылга карай сүрдү. Кечке тойгон койду айылды карай бет алдыруу кыйын болсо дагы миң чамалуу койду Каныбек чаркы мерип бет алдырды. Жаш Каныбектин мүнөзү жайдарланып, 3 кекилик кармаган кубанычын сыртына чыгарып, алмадай бетин нурдануу менен кырга чыга калып, айыл тарапка көз жиберди. Береги өзөндүн боюнда чатырдай аппак үйлүү калың айыл. Ушул Каныбектин кожоюндарынын айылы. Ак кагазга кара сыя төгүлгөндөй болуп, ак үйлөрдөн окчун турган жаман кара алачыктар ошол айылдагы саанчы, койчу, малчы, кул, күңдөрдүн үйлөрү. Айыл үстү күндөгүдөн башкача. Алда кимдин келе жатканын күткөндөй. Айылдагы аял эркек, бала чакалардын бардыгы төмөндөн келе жаткан аттууларга көз чаптыруу менен айылдын жогорку четинде чоң ак үйдү көздөй сүрүлүштү. Каныбек айылдагылардан төтө караганда шайбырлана жүгүрүп келатышкан 4 атчанды көрдү. 4 аттуунун экөөсүн тааныбаса да, кожоюну Түлкүбек менен атасы Сансызды дароо тааныганда, ал балбалактап, ал балалыктын кубанычы менен бирге «Ата!» деген үнүн чыгара аттууларга карай атырылды. Бирок ал чымын куюн болуп жүгүрүп кетпестен 10 чакты адым түйүлүп барып токтоп калды. Ал кожоюну Түлкүбектен коркуп же анын жандагы бейтааныш кишилерден уялып, болбосо атасы менен азыр учурашууну каалабагандыктан токтолгон жок. Кашкарга кетип баратканда, «Мына, жигит болот деген ушул. Сабырдуу, токтоо, чыдамкай бол. Балалыкты ташта садаган», деп атасы Сансыздын айткан сөздөр эсине түшө калгандыктан токтоду. Атасынын акыл катар айткан сөздөрүн асыр эсине түшүргөндө, Каныбек өзүн кадимки жетилген жигиттей сезип, сыймыктануу менен жылмая атасына бир карап, анан айылга карай дагы көз жиберди. Кара баркыт, күрмөчөн, кара ала шай көйнөкчөн күмүш үйдөн чыгып, жоолугун кайталап оңдоп, келе жаткан аттууларга карады. Көптөн бери күткөнү көз алдынан чыктыбы, билинер-билинбес жылмайып, кайра үйүнө кирип кетти. Келе жаткандардын ичинде өтө кадырлуу кишилер болгондуктан аларды карабаган адам жок.
Айылдагылардын көпчүлүгү чоң ак үйдүн алдында чогулууда. Сакалдуулардан ыйбаа кылган кыздар, кайын агыларынан качкан келиндер, босогонун кычыгынан туурдуктун капшытынан шыкалашат. Ак калпак кызыл чепкен кийип, тула жоргону минип теңселип келе жаткан Түлкүбек, кара жал, кара куйрук сары жорго минип, көк чепкендин эки этегин жайылта, бир эли кундуз карматып, көк ноотудан тыштаган тебетейин бир жагына саалбаса кийип, чайпалып келе жаткан Кашкардан чыккан атактуу бай Зуннахун. Бул экөө бектин сөөлөтүнө сөөлөт кошуп, жорголордун жүрүшүнө бап келген нерсе экөөнүн алдындагы эки чоң ак куржун. Торо атка эки куржунду кубаттай салынып, кашаңыраак торо атты опулдата желдирип, бектердин артынан келе жаткан Сансыз. Сансыздын катардагы тору качыр минип, эки куржунду кубаттай салынып, эски кыл чепкендин эки этегин такымына кыса, чомдун үстүнөн арта салынган сызма үзөңгүсүн черени теминип, тору качырды шалактатып, анда санда чолок камчысы менен такымга уруп бара жаткан Зуннахундун чекери Самсагун. Түлкүбек менен Зуннахун үйгө жакындаганда көптөн бери күтүп турган эки жигит кол куушура салам айтып, жарыша жүгүрүп барып аттарын алышты. Эркектер келгендер менен салам айтып кол алышты. Аялдар "Арба, эсенби?" дешип амандыгын билдирип, амандыгын сурагандай баштарын ийкешти. Жолоочулар көп буйдалбай үйгө кирүүгө да бет алышты. Үйдүн тутуусу боордолуп жасалган ак кийиз, карга тырмак оюу, үзүк этегинде кырка тартылган төтөгө кыдырооч, ички көрүнүшү сырдалган уук, кереге, кырка тартылган тегиргич, жабык баш, чырмалган чий, жүккө жыйылган атлас, шайы жууркан, асыл килем тартылган жибек көшөгө. Сол тарапка тартылган туш кийиздин четинде карышка жакын кармалган кундузу бар. Четиндеги караманатка сайылган сайма кыргыз аялдарынын колунан, ортосундагы көк жибекке сайылган сайма уйгур аялдарынын колунан чыккандыгы сайманын өзү көрсөтүп турат. Меймандар үйгө киргенде асыл килем салынып, атлас шай төшөктөр төшөлүп калган. Оң жакы босогодо турган күмүш, алда кимди арбаган сур жылан сыяктанып, эшик тарапты улам кылтыя карап, эшиктен кирүүчү жолоочуларды күтүп турду. Эшик ачылганда Зуннахун күлүмсүрөп: "Арбаңыз, бар болуңуз. Аман эсен жүрөсүзбү? Аяш энем күйлүүбү?" деп күмүш Зуннахун менен кол кармашып көрүштү. "Аманбы, күкеш? Мал башыңар аман жатабы?" деп Зуннахунга удаалаш кирген Түлкүбек күмүшкө карап күлүмсүрөдү. "Шүгүр, өзүңүз атылооңуз менен аман келдиңизби?" деп күмүш Түлкүбектин колундагы камчысын алып керегеге илди. Түлкүбек менен Зуннахун бир аз жайланышты. Күмүштүн көзүнөн агы менен тең айланган жигиттердин күчү менен от улуу жагылды. Түлкүбек менен Зуннахундан түрдүү сөз суроо үчүн бир канча кишилер келип, кырка тартып отуруп да калышты. Бирок Түлкүбектин үйүндө көрүнгөндөрдүн баардыгы кире бербей турган адаты болгондуктан, бул келип олтургандар айыл кадырмандары деп эсептелингендерден эле. Түлкүбек менен Зуннахун чыканактарына жаздык койдуруп, жантайып, отургандардын суроосуна жараша жооп берүүдө. Бир айдан бери соода иштери жөнүндө жана Кашкардан 10 000 кой айдатып келе жаткандыгы жөнүндө Түлкүбек сөзүн безип айтып өттү. Отургандардын ою Түлкүбектен качык болгондуктан, аламын деген адамдарга жазга чейин көтөрмөгө кой бере тургандыгын Түлкүбек оозунгандай айтып да койду. Алыстан чарчап жол келген болсо да, жандарын жаялдырышып, кийиз үстүнө отура алышпай, ирегенин алдына тыгылып, Самсагун менен Сансыздын жарганаттай бүрүшүп отуруштары бул экөөнүн кул экендигине күбө болуп турат. Өл десе өлүп, айдыса басып, айылдын адам эмес, итине ызаат кылып туруу феодал кулдарынын аргасыз милдети. Ошондуктан Самсагун менен Сансыздын иреге алдындагы жерге тыгылып олтурушу кул ээлери үчүн айып эмес. Уламдан улам соода сөздөрү бутактады. Каттуу бакыт, какшаал тараптагы байлар, соода иштерине өтө чоң маани бергендиктен, Түлкүбек менен Зуннахундун сөздөрү күлкү менен узатылууга айланды. Айрыкча эшик жакта отурган кошоматчылар иттин жоргосундай сүлкүлдөшүүдө. Алдыртан үйдүн ичиндегилердин ар бирин байкап отурган күмүш үчүн Самсагун менен Сансыздын көрүнүшү жакпады. Самсагун да эчтеке эмес, ал анда-санда элдин күлгөнүнө ыржайган болуп коет.
Сансыз болсо күмүшкө таптакыр башкача көрүнүп жана жат сезилет. Сансыздын кара тору өңү жездей саргарган, көздөрүнүн чарасы бөксөрүп, акыреги аркайган. Анда-санда кабагын чытып, белин түзөп дем алышына караганда анын кандайдыр бир катуу оорусу бардыгы байкалып турат. Бирок анын күмүштү шектендирген көрүнүшү бул эмес. Күлгөндөргө карап анын кыжынышы, бирде жаак эттеринин түйүлүп тиштеринин кычырашы, бирде муштумдарын түйө төрдө отургандарга карай комдонуп коюшу. Тек күмүшкө Сансыз шумдуктуу көрүндү. Айрыкча анын көз карашы тири укмуш. Анын көзү көзүнө чалына түшкөндө күмүштүн жүрөгү эрксигизден зырп эте түшөт. Сансыз бир эсе душманы менен кармашып, канатынан айрылган барчын сыяктуу көрүнсө, бирде эрегишкен душманына тайманбай кол салууга даярданып, ак чаңгыл асканын башында отурган барчындардын кырааны сыяктанат. Мына бул көрүнүш күмүштүн жүрөгүн өйүй баштады. Түлкүбек Сансызды эмне үчүн Кашкарга алып кеткенин күмүш жакшы биле турган. Бирок бир айдан бери эмне болгондугун жана Кашкарга таштап келүүчү Сансызды эмне үчүн кайра ээрчитип келгенин түшүнбөгөндүктөн күмүштүн оюна төркүм ойлор түшө баштады. Күмүш ичинен Сансызды жек көрүп олтурса да, сыртынан эл көзүнчө ырайымдуу болгусу келип, Сансыз жакка башын саалыңкийте күлүмсүрөгөн болуп, сен эмне болуп олтурасың деп акырын гана астыртадан күңк этти. Сансыз жооп бергенче бир айдан бери оор экендиги жанында отурган самсакун озунгандай айта салды. Өзү Түлкүбекти күтүп алгандай, өзүнө окшогон бирөө Сансызды күтүп отургандыгын эсине албаса да, Сансыздын колунан эч иши келбей турганын жана анын оюнда бир жамандык бардыгын сезген күмүш Сансызга карап, үйүңө бар дегенде ишарат кылды. Сансыз сыртка чыгаар замат каттуу жөтөлүп басылды да, бат эмтиге дем алып, эмнегедир таамай көрүп калууга ашыккандай айланадагы көрүнүштөргө көз жүгүрттү. Дайыма көрүп жүргөн жерин бир айдан бери көрбөй сагынгандыктанбы же оорусуна жардам сурадыбы, айтор Сансыз айланадагы табияттын көрүнүшүн өтө суктануу жана сүйүү менен карады. Анын бет маңдайында улуу чаттын тоосу күн баткандагы көк асманга кубатталып, кандайдыр бир сүйкүмдүү көрүнөт. Батыш тарабынан аккан улуу чаттын суусу амандашкандай, табышып, түркүмдөп чыгарса, бир эсе кубангандай шарылдагансыйт. Эх, кагылайын жерим, сен да иттерге кор болуп тебеленип жүрөсүң деп Сансыз ичинен айтуу менен дагы айланага суктана ылдам карайт. Күн батып, жер бетин караңгылык каптай баштаганда, көк бермети сан жылдыздар жашынмак ойногон баладай көрүнө баштады. Сансыз айылдын аркы четинде койду короого карата имерип айдаган кичине койчуну көрүп, эрбеңдеген садаган кетейин деп карады да, каттуу жөтөлө күн батыш тарапты, окчун турган кара алачыкты көздөй басты. Кара алачык алыстан келаткан ардактуу ээсин тосконсуп, ичиндеги күйгөн отту сан жыртыгынан көрсөттү. Ажар 2-3 алты кананын башын бириктирип коюп, улам тышка карап кулагын түрөт. Алдагандай бир ардактуу адамын күткөндөй болот. Жалгыз жаман жууркан жаман төшөк жерде жаткан сары тут курмушу бул үйдүн ыңыр-чагы ырдап, керегеси кердеп тургандыгын көрсөтүп турат. Улам кайталап, этегин ылдый тартып, кымырынышы башка кийим эмес, ажардын ыштанга да жетишпегендигин күбөлөгөн сыяктанат. Тыштан Сансыздын жөтөлгөн дабышы чыгары менен ажар эшикке карай умтулду. Бирок ажардын кадырлап эшик ачып киришин күтпөгөндөй Сансыз кирип келип, аман эсен турасыңарбы? Шүгүр, өзүң аман эсен келдиңби? деп сагынган ажар Сансыздын мойнуна асыла кетти. Ажар 6 жашында ата энеден жетим калып, өзү менен атаалашы жок болгондуктан ар кимдин колунда тентиреп, бирде тойсо бирде ачка калып, денесин жылытар кийимге, жүрөгүн жылытар жылуу сөзгө жарабай, кулагынын каргыш башынан таяк кетпей жүрүп 13кө чыгат. Тамактан башкага жарабаган сетер, чык үйдөн деп ажарды үйүнөн кубалап чыгуучу кайбир катындар, эми ажар, бери келчи, мына ал тамакты ичип ал, мага отун алып кел, суу алып кел, же баланча жумушту жашай сал дешип, анын эмгегине кызыга башташат. Мындай кызыгуу Шырдакбек таткада да болгондуктан, ажардын башын байлап түбөлүк күн кылып алуу максаты менен ажар 13дөн 14кө чыга бергенде Сансызга алып берет.
Мурунку жетим ажар, сетер ажар деген сөздөр күң ажар деген сөзгө күйүкпөстөн Шамырбек татканын үйүндөгү оор жумушка чыдап, акыры бир жакшылык көрөрбүз деген үмүт менен баардык азапка чыдап жүрө берет. Мына акыры бир жакшылык көрөрбүз деген ажардын тилеги аткарылганына 1 ай болгон. Жаш жагынан тартып кой артынан калбаган. Бир күнү үйдөн чыгып бир жакка барбаган сансыз койду Каныбекке кайтартып Түлкүбек менен Кашкарга кеткенине 1 ай болгон. Бир күнү да үйдөн алыс чыкпаган сансызды 1 айдан бери үйдө жок болушу ажар үчүн чыдагыс күтүү болду. Алгачкы күндөрү жалгыз уктай албай жүрсө, кийинки күндөрү уйкудан чоочуп, ойгонуп, сансызды көз алдына элестетет. Сансыз Бектин ат кошчусу. Кашкардан келгенде кандай кийинип келер экен? Каныбек көзгө эмне алып келет экен? Деген суроолор ажардын ойгосунда оюнан уктаганда түшүнөн кетпеген. Кайбир күнкү түштөрүндө адам баласы көрбөгөн сонун буюмдарды алып келип, ажарды сансыз алдан эме кубандырган. Түндөгү түшүндө болсо, ажаке, уулуң экөөңө гана 2 көйнөк ыштан алып келдим. Башка ныгы болбоду. Кашкарга эмки жолу барганда каалаганыңдын баарын алып келем деп сансыз койнунан жаң кездеме сууруп алганда ажар чоочуп ойгонгон. Ажар бул түшүн жакшылыкка жоруп, түшүндөгү көргөнүн сансыздын алып келерине толук ишенген. Сансыз бая келип аттан түшүп жатканда кийими начар болгондуктан жүгүрүп бара албай, алачыгынан гана шкаалап көргөн. Бектин алдындагы куржунун ичиндеги күмүшкө деп арналган, сансыздын алдындагы 2 куржунчу, балким бирөө мага деген сансыздын белеги болуп жүрбөсүн деп да ойлогон. Ажар үчүн сансызды 1 айдай бери күтүүдөн да күн баткандан берки күтүү кыйын болду. Сүйгөн жары сансызга учурашып, анын колунан ардактаган белегин алуу үчүн ажар Түлкүбектин үйүнө 3 жолу жүгүрүп барды. Бирок сыртта мал союп жүргөн жигиттерден уялып, кайра үйүнө келген. Ажар сагынган сансызынын мойнунан сыга кучактап, улгайып калышса да, жаш чагындагы сезими пайда болуп, анын 2 алкымынан 2 өп, жакшы келдиңби жаным, деди ажар чексиз кубануу менен. Сансыз кажарлуу колу менен ажарды сыга кучактап бетинен өптү да, анын суроосуна жооп бере албай катуу жөтөлө мени жаткырчы деди. Ажар сансызды көрүп турган көзүнө ишенбедиби же сансыздын айткан сөзүн укпадыбы, селдей туруп калды. Ажаке, мени жаткырчы. Жаным жер тартып бара жатат, деп сансыз 2 рет машакаттуу демге дабышын чыгарды. Ажар чоочугандай селт этип, сансызды бир карады да, сары курмушуну 2 каттап төшөп, жаман жууркандын бир катын алдына төшөп, бир каты менен үстүн жаап жаткырды. Көкүш, сага деген белегим тиги куржундун ичинде деп Түлкүбек бир жакка барып келгенде айтса, мына байбиче, кызың экөөңө дегеним ушул деп Атабек сырттан кирип келатып эле белегин зайыбына карай ыргыта турган. Муну ажар далай ирет көргөн. Сансызчы? Ажар сансыздын эмне болгонуна түшүнбөй, белек жөнүндө сурай албай таң-таңдап турганда, балаңан айланайын ажаке. Куру кол келишиме капа болбо деп сансыз зорго айтты да дагы жөтөлдү. Жагылган от өчүп, алачык ичине караңгылык өкүм сүрө баштады. Ажар көзүнүн жашын мөндүрдөй төгүп отурат. Анда-санда онтоп жөтөлүп сансыз жатат. Көп болсо жолдо келе жатканда суук тийген чыгар деп ойлоп, ажар сансызды жөтөлүнө анчалык көңүл бурбады. Кичине койчу жаш Каныбек койду короого чала була имире салып, атасына учурашуу үчүн үйгө карай жүгүрдү. Алачыктын эшигин ача кирип келе жатып, "Эне, атам келди?" деди. Каныбектин суроосуна ажар жооп бербеди. Жооп эмес, ордунан козголуп, Каныбекке карап да койбоду. Каныбектин бүткөн бою дүр этип, кейпи бүтүндөй өзгөрүлдү. Мындай турмуш сүрөтүн биринчи көрүп отурган Каныбек окуянын учу кыйрына жете албады. 2 көзүн жалжылдатып, ажардын төгүлгөн жашы менен жаман жууркан алдынан чыккан онтоого тигилди. Көптөн кийин сансыздын башыраак жагына барып отуруп, атасынын бетин ача, "Ата, мен келдим. Сен эмне онтойсуң? Эмнең ооруйт?" "Садагың болоюн. Сен келсең, сенден айланайын. Эч жерим оорубайт" деп сансыз Каныбекти бетинен 3-4 кайталап өптү. Эч жерим оорубайт деп сансыз бетинен өпкөндүктөн Каныбек үчүн сансыз тазадай туюлду. Каныбектин кубанычы кайра толуп, оттуу көзүн ойнотуп күлүңдөй, белиндеги кекиликтин бирин алып, "Мен 3 кекилик кармап келдим. Ата", деп кекиликтин бирин атасынын колуна карматты.
Садаган кетейин жалгызым, медерим, тири карагым, өлбөй тирүү жүрсөң адам болорсуң. Бул кекиликтерди энеңе бер, бышырып берсин деп сансыз шадылуу колдору менен Каныбектин көкүрөгүнөн кыса дагы үпкүлөдү. Эне, ме кекилик, атыма бышырып берели? Ажар көзүнүн жашын мөндүрдөй төгүлтүп катканда калган. Каныбек балада болсо токтоо болгондуктан башка балдардай ыржактап, ата-энесине кайрылып экинчи ирет сөз айтпай турган. Ал колундагы кекиликтерди керегенин башына кыстарып, өчкөн отту ичкерлештирди. Ажар, сен эмне ыйлайсың? Кайгы пайдасыз, ый жардамсыз дечи элең го. Кадимки кайратың гана, ыйлаганда кантесиң? Сен күң, мен кул. Кашкардан бери чыгарда баягы сен тапшырган аманатыңды Түлкүбекке айттым. Бирок, деп сансыз андан ары көзүн айтпай, сөзүн айтпай, жөтөлө эсеңгирей түштү. Мындан бир ай мурун Шамырбектин ашы берилгендиктен 3 күндөн кийин сансыз Түлкүбекке ат кошчу болуп жөнөгөн жаткан түнү жамандыкты көп көрдүк. Жакшылык бетин көрбөдүк. Топурактан тышкары болсок, жакшылык бетин көрөрбүз деген үмүт бар. Мына, эчен жылдан бери кой артынан калбаган койчу элең. Жалгыз балаң Каныбек бой тартып, эми койчулуктан бошотту. Эл мурун бек жигиттин койчусу сансыз десе, мындан ары бек жигиттин ат кошчусу сансыз дешет. Жакшы жүрүп жатып калсаң, бек жигит сенин айткан сөзүңдү элге албай койбос. Каныбекти шылтоо кылып, Каныбек экөөбүзгө көйнө кыштан ала кел. Энеден туулуп энтигип жерге түшкөнү ийниме илген жан кийимим ошол болот. Жана сен экөөбүздүн 35 жылдык баш кошкон өмүрүбүзгө сенин мага алып берген жан кийимиң дагы ошол болмок, деп улам уктап койгону сансыздын кулагына кумдай куйган Ажардын аманаты ушул эле. Ажар жаркылдап күлбөй, жалгыз баласы Каныбектин берген кекилигин албай, сансыздын ал жайын сурабай, көздүн жашын көл кылып ыйлап отурганын себеби да жогоркудай тилектин орундалбагандыгы үчүн эле. Сансыз Ажардын мөлтүрөгөн жашына, Каныбектин жалжылдаган көз карашына чыдабай өйдө болду. Каныбекке бир чөйчөккө суу алдырып чутуп, сөздү эмнеден баштоону ойлонуп, бир аз олтурду да: Ажаке, сенин тапшырган аманатыңды жүрөктүн терең жерине сактап жүрүп, Түлкүбекке айтсам да, айтканымды иттин үргөнчөлүк көрбөдү. Эң жок дегенде жакшы жооп берип койсо да төбөм көккө жеткендей болот эле. Балким бектин кадырына жеткен эмес чыгарсың. Ажаке, иш андай эмес. Иштин баардыгы мени Кашкарга башка максат менен алып баргандыгында. Кандайча? Ажаке, чагылган кайдан чартылдап, добулдун кайсы тараптан сокконун убагын да билбей калыппыз. Ажаке, аттың арман-ай, ошол учурда билсек эмне? Каныбекти колунан жетелеп, көк сууда катама барып, эним экөөнү ээрчитип алып, андан ары кулак угуп, көз көргүс жерге кетпейт белек, дегенде сансыздын тиштери кычырап, көз карашы алда кайда кеткендей тунжурай түштү. Ажар жаштуу көзүн жеңи менен сүртү. Эмне деп жатасың? Сансыз каттуу жөтөлүп басылды да, Шамкемдин өскүлүгү байгеден чыкканда алган кулу эми өзүнүн ашында баш байгеге саям деп, Шамырбектин ашында Түлкүбек менен баш байгеге сайыптыр. Түлкүбек мени баш байгеге сайыптыр. Акындын Акжал деген күлүгү чыкканда Зуннахун мени соого калыптыр. Ошондуктан Түлкүбек мени ат кошчу кылып барбай, Зуннахунга кул кылып берүүгө мен алып барыптыр. Сени бизден ажыратмак бекен, деп Ажар шашыла жаштуу көзү менен сансызга тигилди. Алда ажеке, ай, ажырайт деген сөз алардын оюна келсе, сен экөөбүз кул, күң болбосо элек го, деп сансыз муштумун түйүп, тиштерин кычыратып, тектүү бүрткүчө алда кайдан карап турду да: Түлкүбек мени Зуннахунга кул кылып берген. Мындан ары Зуннахундун колу болуп, кулу болуп, кызмат кылаарымды дагы билдирген. Бирок мен көнбөдүм. Жарыгым сенден, жалгыз балам Каныбегимден ажырап, Зуннахундун колунда кул болуп жүрүүдөн көрө өлүм жеңил сыяктанды. Каршылык кылдым. Кул боло туруп каршылык кылганым Түлкүбектин сөөгүнө батса керек. Казга салып 100 камчы балак урдурду. Балак, деди да Ажар ордунан ыргып туруп, сансыздын аркасын ачып карап, алда шордум-ай деп эчкирип ыйлап жиберди. Сансыздын аркасына балак урулганына 20 күндөн ашык болгондуктан агып турган каны жок. Тек аркандын
эки жанындагы балык эттери эзилип, тарамыштын кубаты аркылуу бирине бири илинип турган сыяктуу топтолушуп калган. Кээ бир жери көлкүлдөп, ириңдеп да калган. Ажар баардык өчтү көзүнөн жашынан алууда. Каныбек болсо алдагандай терең ой менен мостоюп, көзүнүн кыйыгы менен алдыртаан андасанда атасын карап улутуна кабагын чытып, тишин тишине басып кычыратып, кишиден байге сайса ата энең үчөөңдүн шоруң, малдан байге сайса мендейлердин элдин шору деп карыптын жайында айткан сөзүн эсине түшүрөт. Бул аркага урулган балак кеп эмес, кеп өпкөдө. Эмне, кургак учук болдуңбу? Деп ажар жашын сүртө Сансызга өңүлдү. Ооба ажеке, кургак учук болдум. Аркага урулган балак Кашкар дарыясынын сазындагы жаман тамдын жыты, чымын черкейдин кордугу жалгызым Каныбектин маселеси өпкөгө дагы кол салды. Деп Сансыз жаак эттерин түйүлтүп, көзүн жайнатып, душмандагы кегин азыр барып алчудай коомдонду. Сансыздын ушул учурдагы көрүнүшү менен көз карашы Каныбектин бүткөн боюн эритип жибергендей болду. Анын чыдамкайлыгы, токтоолугу Каныбекти кубандыргандай болот. Ал атасынын көзүнөн көзүн айырбай, сыймыктануу менен карайт. Ал да атасындай чыдамкай, кайраттуу, токтоо болгусу келет. Башка сөздөрдүн баардыгы түшүнүктүү болсо да, Каныбектин маселеси деген сөз ажар үчүн кыйышы жок, той түйүлдүгү, кыйшыны жок той түйүлдүгү жаштуу көзүн алайта Сансызга карап, Каныбек жөнүндө кандай кеп бар эле? Сансыз ажарга карап, дароо жооп берүүгө сөз ыгын таба албай, көпкө чейин унчукпай турду да. Эч кеп деле жок. Жаман айтпай жакшы жок. Кокуз көп көз жумулуп кетсе, жалгызым жаш Каныбек эмне болот экен дейм да, деп Сансыз Каныбек жөнүндө Түлкүбек менен Зулнахундун оюн жашырып, сөздү башка жакка буруп кетти. Үйдүн ичинде тынчтык өкүм сүрдү. Сансыз дагы көпкө ойлонуу олтурду да, ажаке, кайратың жыйна. Бирок бул иттер сага эч качан жакшылык кылбасын эсиңден чыгарба. А сен Каныбекке эстүү, токтоо, чыдамкай бол. Душманыңан түйгөн кекти унутпа, жана ал кегиңди кетирбе. Мага окшогон ак көңүл, жармакыл болбо. Шамырбек менен Түлкүбек менин эмгегимди билишет деп дайым ойлоп, адал эмгек кылдым. Эгер мен жармакыл, ак көңүл болбосом, алды качан качып кетет элем. Эми силер качкыла, көк сууга, чоң атаңа. А сен мында кыласыңбы? Деп Каныбек өтө акырын айтуу менен атасына карай жылды. Мен да кетем садага. Бирок сен эстүү бол, менде аңкоо болбой, айланаңа жакшы кара. Кулаалыча салпактап 1000 жыл өмүр сүргүчө, барчындай асманга чалкып 1 жыл өмүр сүр, деп Сансыз андан аркы сөздөрүн кайталабай уламыкшып жөтүлө берди. Каныбектин жаккан оту өчүп, үйдүн ичин караңгылык бийлей баштады. Баардык нерсе караңгынын тынч кучагында. Бул тынчтыкты бузган жалгыз гана Сансыздын ырайымсыз жөтөлү. Жөтөлү басылып, бир аз тынчтангандан кийин Каныбекти кучактап маңдайынан өөп, ажарды колунан кармап туруп, ажаке, айта турган арман көп эле. Бирок кайсы арманды айтып түгөтөйүн? Сен экөөбүздүн арманыбызды 6 жыл айткан менен түгөнөбү? Бийиктиги аскалуу мөңгүдөй, тереңдиги деңиздей эрксиз, чексиз армандын кайсы бирин ким кантип айтып түгөтөт эле? Деп Сансыз жөтөлө баштады. Бирок бул жолу жөтөлү эритип барып, эсин оодарып салды. Кандай бир иштен шекшегендей, ошол жашырын ишти тымызын билүүгө аракет кылгандай, эшикти акырын ачып, өтө жай басып, сырттан карап кирди. Артынан аялы Күлүкан да кирди. Алар дароо эчтеме айтышпай, үй ичиндеги бир жаман окуядан шектенишкендей, эшик алдына мостоюп тура калышты. Жаман жуурканга чүмкөнгөн Сансыз дагы бир аз жөтөлдү да удаа демге онтоду. Сансыздын башка оорусу бар экенин билбесе да, анын кургак учук менен каттуу ооруп келгенин сезген карып, Күлүкандын өңү көрүнбөсө да ага бир карап алып, ажаке, от жарык кылсаң боло, эмне? Сансыз бир жерим ооруйт дейби? Деп эчтеме сезбеген киши сыяктанды. Келгиле каке. Сансыз эч жерим деле дебейт, деп айта ажар эч кирип жиберди. Караңгыда бир балекет ушул үйгө кирип алып, Сансыздын башына мүшкүл түшүрүп жаткандай сезген Күлүкан отту дароо жагып жиберди. Сансыз, башыңды көтөрчү. Бая
Бектердин көзүнчө амандаша да албай калдык эле. Эмне жаман кишиче бала чаканын эсин чыгарып онтойсуң. Эмнең ооруйт? Деп карып кичине жайдарланды. Сансыз демге башын көтөрдү да, мага эчтеме айтпагыла. Жөтөл курутуп баратат дегенсип жандады да, амандашуу үчүн колун карыпка, анан Гүлүканга сунду. Дал ушул убакытка чапкынаттардын дүбүртүндөй дабыш чыгарып, жарыша келген Сүйүмкан менен Алым эң теңдеше кирип келишти. Сансыз аларды чакыруу үчүн колун көтөрө бергенде, ата дешип Сүйүмкан менен Алым адаттарынча атылыша, экөөбү Сансыздын эки колтугунан орун алышты. Кийиминин начарлыгынан уялгандай Сүйүмкан төмөн карай берип, өтө эптүүлүк менен кымырыла кетти. Садагаң болоюндар деп Сансыз демиге жалынып, экөөнү алмай термей өпкөлөгөндө, анын башына түшкөн мүшкүл оору жоголгондой боло түштү. Кана жанагы кекиликтериң. Үчөөнүн жүнүн үчөөң жулуп жибергилечи. Кайнатып жеп жыргап калалы, деп күлүмсүрөгөндө, Каныбек үчүн Сүйүмкан менен Алымдын келиши Сансыздын оорусун айыктыра салгандай боло түштү. Ал ыргып туруп, кекиликтерди алды да Сүйүмкандын алдына койду. Ылдам жүнүн жулгула, менин этиңди алайындар. Көкеш, сен казанды чайкап салчы, деп Ажар жашыганда бышын акырын чыгарды да, отунда аз эле. Булардын келээрин билбей калбадымбы? Эчтеме эмес эне, тиги үйдө отун толуп жатат, деп Сүйүмкан энеси Ажардын көңүлүн жайкагансыды. Эним отунду өзүм эле алып келем, деп Алым жүнүн жулуп бүтө жаздап, калган кекиликти жерге коюп, сыртка карай умтулайын дегенде, алдыганын жүнүн тазала. Отунду өзүм алып келем, деп Гүлүкан чыгып кетти. Береги алгыр куштай эки жагындагыларга кайгы менен карап, Сансыз көзүнө чалына түшкөн сайын терең улутунуп, бардык көргөн зордук зомбулук эсине түшүрүп, башына түшкөн кайгысын ичине жыйнагандай, анда-санда кабагын чытып, көйнөгү жоктугун күбөлөгөнсүп, жаман чапанынын көкүрөгүн жагжайтып, эти жок көкүрөгү сөөк менен тарамыштан гана жаралгандыгын көрсөткөндөй, отурган киши Ажар менен Сансыздын жанай ашпаган курбусу Карып. Сүйүмкан менен Алымдын атасы Карып болсо, Сансыз да алардын атасы, Ажар энеси. Бирок Ажар Сүйүмкан менен Алымды 9 ай көтөрүп, омуртка сөөктөрүн какшатып жүрүп тапкан энеси эмес. Сүйүмкан 3 жашында Алым энеден энтигип жерге түшүп жетим калганда, Сүйүмканды эркелетип колунда бар тамагын берип, Алымга ак сүтүн эмизип, ысыгына күйүп, суугуна тоңуп жүрүп баккан энеси. Мындан 10 жыл мурун Карыптын мурунку зайыбы Айша менен Ажар бойлош болуп, аман-эсен төрөп, балдарыбыздын күнүн көрөр бекенбиз деп тилек тилешер эле. Анда Сансыз Шамырбек татканын кулу, Ажар күңү. Карып менен Айша Шамырбектин малайы, бири кулу, бири күн катары иштеше турган. Ажар аман-эсен Каныбекти төрөдү. 2 күндөн кийин Айша Алымды төрөп, тону түшпөй каза тапты. Кызыл этим мыркай Алымды этегине салып, Сүйүмканды колунан жетилеп, Айшанын өлүгүнүн башына кары ыйлап турганда, Алымды Ажар алып, Каныбек менен эмчектеш кылып баккан. Ардактуу курбум Карыптын асыл тең тушум Айшанын кол башындай белегин колдон келишинче жакшы багайын деп, Ажар эмчегин Алымга оор эмизип баккан. Энеке, Алым ыйлады, энеке, какан ыйлады деп Сүйүмкан балдырап, Ажардын артынан калбай этектеп жүрө турган. Кагылайын ажаке, сага карызым көп. Береги күмүрөй турмуштун күрдөөнү менен Сансыз экөөңүн карызыңардан кутула албай келатам. Бирок үмүт бар ажаке. Сүйүмканың менен Алымың чоңойсо, карызыңан кутуларбыз. Кокус жазатайып балдар мерт болсо, Сүйүмкандагы акыңы, Алымдагы ак сүтүңдү кечегөр, ажаке, деп Карып ойногондо да чындыгында да айтат. Сансызды ата, Ажарды эне деп Сүйүмкан менен Алымдын аташы ушул себептен болчу. Сүйүмкан менен Алымды эмкенеси Күлүкан, өлгөн энеси Айшадан баккан энеси Ажардан айырмасы жок. Балдарга тынч, Карыпка дагы бир кыз, бир эркек төрөп берген момун киши. Кекиликтин эти бышып калган кезде, ажаке, ушул жаш сорподон Сансызга коюп берсеңчи, ысуулай ууртап көрсүн, деди Карып. Сансыз Ажар берген сорпону оозуна жакын алып барып, илеп тартайын дегенде, анын оозуна сорпо жеткиче ысык буу өпкөгө барып бир тийди көрүнөт.
жаналы калбай ыкшып жөтөлгөндө колундагы чөйчөгү түшүп кетип, төгүлгөн сорпо отко чачырады. Кудай сактасын, бактыбыз болуп айыгып кеткиси бардыр деп Күлүкан Ажарга акырын гана айтканда, өпкө эле дейсиңерби? Аркасын көрсөңөр болбойбу деп Ажар ыйлап жиберди. Карып төшөгүнө карай көмкөрөсүнөн түшүп энтигип жаткан сансыздын көйнөгүн ача салганда, анын жүрөгү оозуна тыгыла түштү. Сүйүмкан акырын гана үнүн чыгарып ыйлап жиберди. Алымдын жашы көзүнүн чанагына толгон, бирок анын жашы бери чыкпай тамагына кетип жаткансып, тынымсыз тамагы бүлкүлдөйт. Канткенде айгат деген суроо баардыгын бийледи. Сансыздын онтоосу менен жөтөлө барган сайын күч алып, уламдан улам коркунуч тугузууда.